Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» аттуу повестинин «Келгиле балдар, дос бололу» же «Таттуунун ийгилиги» аттуу бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Саяпкер жакшы күлүктү издеп жашайт. Мүнүшкөр жакшы шуңкарды издеп жашайт. Жазуучу жакшы окурманды издеп жашайт. Мугалим жакшы окуучуну издеп жашайт. Адиланын күндөлүгүнөн. Аңгыча жай ортолоп баратты. Август айынын башында Адиланын эс алуу күндөрү аяктап, жумушка чыгуу мезгили келди. Апасын салкында айылда айран сүт ичип тура тур деди да өзү борборго кайтты. Аны жеткирип келген Батырбек Жийде айылындагы Адиланын турган үйүнүн короо жайын иреттеп, чөптөрүн чаап, боолап, бастырмага жыйып бир аз күн жүрдү. Алма багын сугарды. Батырбекке бул үй жагып калгансыды. Жакшынакай кызыл блок кирпич менен салынган мурдагы совхоздун үйү, үй артындагы кенен алма бак, бет алдындагы короо сарайы мал короого ылайыктуу. Сатып ала турган үй экен, деп коет оюнда. Аттиң бир уй болсо деди күлө карап Батырбек. Сары чай ичпей, айран сүт ичип турсаң. Негизи анын оюнда бул эмес, башка нерселер бар эле. Окууңду бүтүрдүң, убагың келди, жалгыз жүрбөй турмушка чыгып оокат кылсаң, деп айта албай турганы. Атасы болбогон соң ата ордуна тутунган агасы айтса эптүү эле да. Менин турмушум ушундай, деди байкеси экөө бак ичине тасмал жасып, жай ичип отуруп, агасынын айтар оюн айттырбай билип турса да, сөз нугун башкага буруп. Мектебим тигине, жогортодо көрүнүп турган. Ишим жакшы, айлыгым жетет, курдаштарым бар, кошуналар бар. Сабакка бармай келмей, китеп окумай. Ошентсе да жалгыздыгын билгизбей, түпөй эле ойдо кетпесин деп, курдашы Жамбыны кошо чакырып конок кылды. Аңгыча Батырбектин кетер күнү да келди. Сапарым карыды, жакшы туранда, менин да үйүмдө оокатым бар, күтүп калды, деди жылмая карап. Жигулинин мотору от алып, жакшы кал дегендей акырын жылып короодон чыгып жөнөдү. Августтун аягына чейин Адила мектебине барып келип жүрүп, классын сабакка даярдады. Каалга терезелерин, полун, каникулга кетеринде эле окуучулар менен сырдап коюшкан. Сыр жыттанган таптаза класс окуучуларды жана Адиланы күтүп жатты. Ошентип 1-сентябрда келип, кайрадан сабак башталды. Окуучулары менен сагынышып калгандай кездешишти. Таттуу жана Нурайым өзүнүн сиңдисиндей тосуп алышты. Нурболот менен Турсунаалы Бөлбүр, ал тургай Шок Улан дагы бир тууган инилериндей ысык көрүндү. Каникул кездеги окуялардан айтышып, аңгемелешүү сабагын өтүп, жай бою болуп өткөн окуялары менен бөлүшүштү. Мен мындай бир жакшы ойду ойлодум, деди Адила окуучуларына. Биз бири-бирибиз менен дос бололу деп кыялдандым. Эгер биз идеябыз бир дос болсок, бизден бекем эч нерсе болбос. Адамды адам менен эмне бириктирет, билесиңерби? Адамды мамлекет бириктирем дейт. Биз бир элбиз, ынтымактуубуз. Мына чек арабыз, мына борбор шаарыбыз бир, дейт. Бирок мамлекетте ар кандай көз караштагы адамдар бар. Алар сыртынан биригип бир эл болуп турса да ичинен бириге албайт. Ар кандай ыйкы-тыйкылар көп болуп, аны мамлекет бир уч топко кошуп, башкарып, теске салып турат. Түшүнүп жатасыңарбы? Ооба, дейт балдар. Андан соң адамдарды үй бүлө бириктирет. Бирок үй бүлө дагы толук бекем бириктире албайт. Үй бүлөдө дагы ар кандай көз караштар менен пикир келишпестиктерден улам уруш талаш болуп, бөлүрүп жарылып кетиши ыктымал. Ушундайлар да болуп жатат го. Ооба, дешет балдар бир ооздон. Адамды бир ишкана, мекеме да бириктирем дейт. Бирок анда дагы адамдар бирде таарыныч, бирде келишпестиктер болуп бөлүнүп жарылат.
Бир класста 10 жыл, 11 жыл бирге окуган балдар дагы баары эле дос болуп ынтымак күтө алышпайт. Бирок адамдарды бекем бириктирген, аларды алыста жүрсө да жакындаткан бир нерсе бар экен. Ал эмне деп ойлойсуңар, окуучулар? Сүйүү, деди Шокулан. Балдар анын бул сөзүнө күлүп калышты. Достук, деди Нурбулут. Ынтымак, деди дагы бирөө. Идея, деди Адила. Адамдарды бир идея бириктирет экен. Ал идея силер айтып жаткан сүйүү, достук, ынтымак баары ошол. Көрдүңөрбү? Биздин ортобузда достук, ынтымак, сүйүү, сыйлашуу, урматташуу болсо, биздин класс бекем болот экен. Кандай дейсиңер, балдар? Туура, биз дос боло алабызбы? Ооба. Ынтымактуу боло алабызбы? Ооба. Ал күнкү аңгемелешүү сабагы ошондой жакшы маанай менен аяктап, баары үйлөрүнө көңүлдүү тарашты. Ошентип күндөр өтүп жатты. Жаңы эле башталган сентябрь айы да аяктап баратты. Бир күнү Жамбы курбусу айтып калды. Сен билип калдыңбы, биле элексиңби? Биздин айылда Байжигит деген бизнесмен бар. Өзү бир базардын ээси. Дагы толгон бизнеси бар. Аялы Россияда соода кылат. Адегенде өзү барып, аялы бул жактан товар жөнөтчү. Азыр аялы ал жакта, өзү бул жакта. 2 кабат үй салган. Ошол кишинин кызы бизге лаборант болуп орношуптур. Кызынын ордун майлап, мугалимдер күнүнө карата үйүнө жалпыбызды чакырат экен. Байдын үйүнө барып бир май чайнап келели. Ошентти да Жамбы жыргап күлүп калды. Жаңы келгендерди чакырбаса керек, деди Адила ишенкиребей. Жок, баарыбызды чакырыптыр. Директор айтыптыр, баарыбыз барабыз деп. Ошентип мугалимдердин майрамы деген дем алыш күнү кечке жуук жалпы жамаат айыл башындагы чоң короо жайлуу 2 кабат үйгө барып төгүлүп туруптур. Байжигит мугалимдерди жакшы тосуп алды. Бул үй айылда салынган эң биринчи 2 кабат үй экен. Эшик алдына ак кайың, арча, карагай дегендердин түрлөрүн кыдырата тигиптир. Алма өрүктөрү баары тегиз бышып калыптыр. Кең короосу жашыл жайлоодой. Байжигит мугалимдерге бир мактанып алайын дегени байкалып турат. Үйгө кирерде чоң көк ирикти туура тартып, бата тиледи да колго суу куйдуруп үйгө жол баштады. Үй ичи да орду менен жакшынакай жасалгаланыптыр. Карапайым мугалимдер үчүн бул өзгөчө окуя болду. Байжигит сымбаттуу жүзүн, сөөлөттүү турпатын бузбай, жазыла сүйлөп, андан соң кубулжутуп бир ырды төгүп таштады. Театрдын ырчысы мындай калсын. Анан карыя мугалим Зуурага сөз менен ырдын кезегин узатты. Акыры ырдын кезеги Адилага жетти. Адила ырдап көргөн эмесмин деп кыйлага маал катып, анан комуз болсо комуз чертип берет элем деген сөз оозунан кантип чыкканын байкабай калды. Баятадан көз кырын салып отурган Байжигит: ошол элеби?" деп алып, аркы бөлмөгө кирип, бир комуз кармай келди. "Аттиң, комуздун баасын анча билбеген тон кыргызмын да. Атамдан калган комуз эле. Мен атамдан үйрөнүп калбай комуз кыңгыратпадым. Байкап көрчү карындашым", деди жылуу сүйлөп. Комуз чын эле дүкөндүн эски сары комузунан экен. Далайдан бери адам колу кармап көрбөсө керек. Адила комузду колуна алганда баары аны карап, бул кыздын кандай өнөрү бар болду экен дешип тынчтанып калышты. Адила комузду кыйлага чейин күүлөдү. Көптөн бери күүлөнбөптүр. Шашпай, ары жак бери жагын, кылын, тепкесин алып, таманына түү деп түкүрдө эле карап тургандар күлүп жиберишти. Адила элди карап: "Урматтуу кесиптештер, сиздерди майрамыңыздар менен куттуктап, Карамолдонун насыйкатын чертип берейин", деп жүзү албара уяң сүйлөдү да, Байжигит илбериңкилик кылып коюп берген кооз үстөлгө куштай конуп, колун шартылдата ойнотуп кирди. Мукам күү элдин баарын бийлеп алды. Төрдө отурган директор Шадыбек, үй ээси Байжигит баары татынакай сулуу кыздын бул өнөрүнө арбалышып, күүгө кошо телмирип калышты. Мукам күү бирде коңур тартып, залкар ойду айтып жаткансып, бирде шаңшып, таскактап, бирде чыңалып, бийиктеп, сезимдердин чокусуна жеткенсип, ойлордун улуу ашуусун ашкансып, кайра бөксөлөп, ылдыйлап, кайра токтоло калып, коңур тарта, ойдун шары кулактарга куюлуп, жүрөктөргө төгүлүп жаткансыды.
Ошонун баары мына бул арада отурган, кечээ жакында окууну жаңы бүтүрүп келген жаш адис, жаш кыз татынакай сулуу Адиланын ап-апак сулуу манжаларынан арасынан эле чыгып жатканына баары уюп таңданып отурушту. Бир кезде күү бүттү. Баары кол чаап, дуулдап жиберишти. Баракелде, суранабыз. Жуп болсун. Байжигит баш болуп баары суранып калышты. Адила мынча болду бир төгүлөйүн дегенсип миң кыял күүсүн алдыга таштады. Отургандар эрип калышкансыды. Азаматсың кызым, деп сөз алды директор Шадыбек бакылдап. Бул сен кызым таластын далай актаңдай акындары чыккан жердин көк кашка булагынан ууртап чоңойгон кыз экенсиң. Бар бол кагылайын. Мындайды чоң теринин бучкагы деп коет. Билсеңер, мына мен ушул айылда туулуп өсүп, окуп иштеп келатам. Айылыбызда 500дөн ашуун түтүн кожолук бар. Моюнубузга алалы, бир комуз илинген үйдү көрө элекмин. Кыргыз болбой баратабыз. Үйүндө комуз менен калпак илинип турбаса, ал кыргыздын үй эмес деп билем. Көзүм жетип отурат. Жийде айылынын далай үйүнө комуз илдире турган жакшы кыз экенсиң. Бар бол айланайын. Ооба, туура айтасыз, деп Байжигит колдоп улантып кетти. Мына мен спонсор болоюн. Шадыбек агай, мектепке 5 комуз алып берейин. Адила комуз ансамблин түзсүн. Кандай дейсиз? Сонун болот. Мына мен кызымды, Завуч сен кызыңды, Тургунбек сен балаңды бер. Адила эртеңден баштап ансамбль түз. Эсиңерде болсун, комуз үйрөткөнү үчүн эл кандай төлөсө, биз дагы андан кем эмес төлөп беребиз. Бекер эч нерсе жок. Сүйлөштүкпү? Аңгычак деле карыя мугалим Тургунбек күтүүсүздөн күлүп жиберди. Эл аны карап калышты. Анын күлгөнү баягыда Адиланын апасы ооруканада жаткандагы окуя болчу. Анда Тургунбектин машинасына түшүп, Жамбы үчөө барганда Адиланын апасы өлүп калган экен деп коркуп барышса, ал Бишкектин ооруканасында жакшынакай дарыланып жатканы, аны билбей Адила эшикте ыйлап жүргөнү. Ошону айтып дагы да күлүп калышты баары. Кандай болсо да бул күнү Адиланын жылдызы асманында жанып, аты кайра-кайра айтылып, тоонун кызыл гүлүндөй сүйкүмдүү көрүнүп турду. Ошентип Байжигит убадага туруп, аз өтпөй мектепке 5 өрүк комуз ап келип берип, Адила ансамбль түздү. Директор айтканына туруп, өзү окуу бөлүмүнүн башчысы, мугалимдер, ал тургай Байжигит да өзүнүн небересин берди. Күндөр өтүп жатты. Бир күнү Рахат Адиланы өзүнө чакырып алды. Ал чакырганда бекер чакырчу эмес эле. Дагы эмне болуп кетти? Деп Адила кабинетине баш бакты. Кел, Адила, отур, деди олуттуу түрдө. Баягыдагы сабагың албетте жакшы болду. Мектепти уят кылган жоксуң. Эми дагы бир чоң жумуш келатат. Мен кечээ районуга чакыргандан баргам. Жакында мектеп окуучуларынын республикалык предметтик олимпиадасы болот экен. Биздин мектептен 2 предметтен окуучулар катышышат. Анын бири сенин окуучуң, 10 класстан. Даярдык кандай? Адила ойлонуп калды да, жарайт, даярданабыз күнү түнү, деди шашпай. Анда ошенткиле, эгер республикалык олимпиададан өтпөй калсак уят болорубузду ойлон. Адила таң калды. Эмне үчүн республикалык олимпиададан алдыга чыксак, биздин набызсыбыз деп айтпайт. Сөзсүз эле жеңилип калсак уят болорубуз гана айтылышы керекпи? Анда мен уят кылат турбаймынбы мектепти? Кызык. Ошондон баштап Таттууну олимпиадага даярдай баштады. Ал үчүн өзүнчө программа түздү. Класста өтүлгөндөрдөн да тышкары, тереңдетилген программа менен. Болгондо да сабактан кийин алып калып даярдап жатты. Кээде дем алыш күндөрү Таттууну үйүнө алып барып жүрдү. Бир күнү Таттуу экөө бак ичинде сабакка даярданып отурушса, бир жеңил машина келип дарбазага жакын токтоду. Адиланын жүрөгү зырп этип, эсине саламат түштү. Таттуу китептен көзүн алып эжейин карады. Аңгыча машинанын каалгасы ачылып, бирөө жерге түшүп, дарбазага келди да акырын черткиледи. Экөө бирин-бири карап калышты. Ким экен? Барып келчи, деп Таттууну жумшады Адила. Саламат, деди оюнда Адила. Ошол келбегин дебедим беле. Таттуу дарбазадан чыккан боюнча бир азга буйдалып турду. Адила иш кылган болуп, короодо ары-бери басып жүрдү. Артынан Таттуунун үнү кулду. Эжей сизди чакырып жатат. Ким экен?
деген болду Адила. Саламат байке, баягыда үйдө жок деп койсоң болмок экен. Таттуу таң кала карады. Эмнеге эжей? Жалал Абадтан келдим. Майрам менен куттуктап коеюн дедим эле дейт. Ооруп калыптыр. Температура болуп жатат. Сүйлөшө албайт деп койчу. Таттуу кыйыла басып кайра кетти да аздан соң бир букет гүл көтөрүп короого кирди. Адила үйдүн далдаасында короонун четинде ойлуу турду. Өзүнүн эмне кылып жатканын түшүнбөдү. Көзү тумандап, тамагы буулуп, эрксизден эчкирип ыйлап жиберди. Ошол маалда машинанын от алганы, анан оорунан жай жылып, көчө ылдый жөнөп кеткени угулду. Машина өзү менен кошо Адиланын жүрөгүн жулуп кетип бараткандай туюлду. Анын солуктап ыйлап жатканын туюп, Таттуу таң калып карап калды да: "Эжей, машинаны токтотоюнбу? Эмне кылайын?" деп карбаластай калды. "Жок", деди Адила. "Жүрү", деп экөө үйгө киришти. Букетти колуна алып, татынакай аппак астра гүлдөрүн жыттап кыйлага отурду. Анан таза вазага суу куюп, өзүнүн үстөлүнө койду. Көзүнүн кылгырган ысык жашын кес-кес аарчып, гүлдү карап үнсүз отура берди. Ушунун баарын Таттуу таң кала ойлуу карай берди. Эч нерсе дей албады. Эмне деш керектигин да биле албады. Эжейинин жеке турмушун билбегенден кийин ушуну менен экинчи ирет көргөн Саламат менен эжейинин мамилеси кандай экенин, алардын ортосунда эмне деген таарыныч жана ыза бар экенин, азыр эмне болуп жатканын түшүнбөйт да. Ошентсе да ал жигит Адиланын мурдагы күйөөсү го. Экөө ажырашып кеткен го. Ошон үчүн Адила ал келген сайын жолукпай качып жүрөт го деген ой кыялын бийледи. Анан китептерин колуна алды да окумуш болуп көпкө отурду. Бирок жанагы ойлор аны биротоло бийлеп алды көрүнөт. Китебин жерге коюп Адилага карады. "Эжей", деди анан. "Саламат байке сиздин күйөөңүз да, Адила Таттуунун бул күтүүсүз суроосуна эмне дээрин билбей күлүп жиберди. "Ой, кайдагы күйөөнү айтасың? Мен эмне, баягыда эле айтпадым беле?" "Кечириңиз, эже, мен байкабай, анда чын эле жигитиңизби? Аны менен эмне үчүн сүйлөшпөй жатасыз? Сизди катуу таарынтып койду беле?" Кыздын мындай суроолору Адиланын көз жашын токтотуп, олуттуу болууга аргасыз кылды. Эми ал Таттуунун суроолоруна жооп айтпаса болбой калды. "Ооба, таарынып калгам", деди бир кезде. "Эмне үчүн? Чындыкты айтпай жашыргандык үчүн." "Эмнени жашырып? Башка сүйлөшкөн кызы бар бекен?" "Ооба, ошон үчүн" деп айтайын деп барып дагы да күлүп жиберди. Анан Саламат тууралуу жаман ойду калбасын деп башын чайкады. "Анын сага кереги жок, алтыным. Балким кийин." Таттуу эжейине үйрүлүп түшүп, муздак суу алып келип ууртатып, сүлгү алып келип бетин арчып чебеленди. Анан кайрадан маңдайында аны карап отурду. "Таттуу", деди бир кезде эс алган соң Адила. "Сен мени эч күнөөсүз бир периште деп ойлойсуң го, Мен дагы бир пендемин. Сен дагы бир пендесиң. Саламат дагы бир пенде. Баарыбыздын турмушта, жашоодо кандайдыр бир күнөөлөрүбүз болот. Ошентсе да Саламаттын да мен кечирбеген күнөөсү бар. Балким ал кечирүүгө мүмкүн болбогон күнөө деле эместир. Ошентсе да мен аны кечирбей келатам. Балким бул мен үчүн чоң айыбымдыр. Балким мен таш боордурмун. Балким мен өз сөзүмдү бекем карманган, айтканынан кайтпаган, жасайм дегенин жасаган көктүгүм бардыр. Кежир бирөөдүрмүн. Ал менин кемчилигимдир. Билем аны. Бирок мен ал күнөөмдү билип туруп өзүм да кечирбей жүргөндүрмүн. Балким сиз бир күнү кечирерсиз, деди үнү калтарып Таттуу. Анткени түбөлүктүү таарыныч болбостур. Бүгүнкү достор деле эртең таарынышып, бүгүнкү кастар кайра дос болуп калат экен го. Саламат байке байкашымча жакшы эле жигит го. Сен азырынча баласың. Сүйүү деген эмне экендигин биле элексиң. Сен качан сүйүүгө жолукканда билесиң. Сүйүү, таарыныч, кечирүү, кечирбөө дегендерди. Сиздин артыңыздан сиз үчүн тээ алыстан атай келип аткандан кийин кечирерсиз бир күнү. Эмне деп жооп берерин билбей үшкүрүндү да Адила кайрадан көпкө унчукпай үйдөгү иштери менен алектене берди. Окуучулук кездери эсине түштү. Ал кезде кайсы мугалим окуучусу менен сүйүү тууралуу сырдашчу эле. Сүйүү тууралуу сүйлөшүү деген ал убакта кандай гана уят эле.
Ошентип ойлоду да күзгүгө каранып өзүнө келди да Таттууга бир ирет жылмая карап алды. Анан эч нерсе болбогондой экөө кайрадан сабактарын окууга киришти. Күн кечке ар түркүн иштерди аткарышты. Тесттерге жооп беришти, чакан эссе дилбаян жазышты, сөздөрдү, сүйлөмдөрдү талдашты. Таза, так, логикалык сүйлөө менен жазуунун сырларын үйрөнүштү. Эрежелер боюнча иштешти. Жазуучулардын өмүр баяндарын изилдешти. Чыгармалары боюнча суроо түзүп, жооп издешти. Каталарды талдашты. Таттуу уламдан улам шыктанып, уламдан улам алдыга умтулуп озуп баратты. Көздөрүнөн от жанып, азыр канаты болсо көккө сабалап учуу-учудай талпынып баратты. Кандай гана суроо болбосун жооп берчүдөй эргип, кандай гана мелдеш болбосун жеңип чыгуучудай шерденип баратты. Күн сайын аткарып жаткан мындай иштер Таттууну Олимпиадага даярдыгын улам ашырып баратты. Кыз өзү да күн санап башкача болуп, оттой жанып, куштай талпынып, гүлдөй кулпуруп, күлүктөй тапталып баратты. Эгине тийбей сүйлөп, билим жолу гана эмес, таалайлуу жолу да кошо ачылып бараткансыган бул кыз Адиланын да тагдырына жол ача тургансып, окуучусу менен мугалими эне баладай болуп жуурулушуп, устат шакирт иштелишип баратышты. Ошентип кыз жарышка түшчү мыкты күлүк болсо, эжеи анын саяпкерине, кыз мыкты алгыр куш болсо, эжеи анын мүнүшкөрүнө айланып баратты. Эртең Олимпиада деген күнү даярдыгын эртерээк бүтүрүштү. Бүгүн көп чарчаба, деди Адила. Эртең кыйналып каласың. Жакшы укта. Эртең менен эрте тур, жуунуп, сергип, мектепке эрте кел. Байжигит деген байке бизди Бишкекке жеткирип барат. Ошентти да ал окуучусун сынап да, баалап да карап отурду. Ал соңку тапшырманы аткарып, жазып, сызып жаткан. Таттуунун субагай сулуу жүзү, кундуздай кара чачы, ага окшош коюураак кара каштары, жоодураган кара көздөрү, жароокер көз карашы аны өзүнө ан сайын жакындатып тартып турду. Чынында Таттуу өзүнүн аты айтып тургандай таттуу кыз, ширин кыз, аны кандайдыр бир жылуулук Адилага күн санап жакындатып келет. Апасы айылда болуп, жакын санаар адамы жогунан да болушу мүмкүн го. Бирок Адила аны жөн гана жакын сынуу менен эмес, азыр болбосо да улам кийинчерээк сырдаш, муңдаш адамы боло тургансып сезет. Экөөнүн ортосун көп болсо 7 жаш бөлүп тургансыйт. Бирок окуучусу экендигинен улам сырын ачкандан тартынат. Ойлоп келсе, экөөнүн ортосунда анча чоң эмес айырма бар экен. Ал айырма азбы, көппү, канча болсо да өзүнүн окуучусу экендигинен улам сырын айтуудан чочулайт. Бала неме, бир күнү башка классташтарына айтып койсо, эртең эле эжейдин окуясы деп күбүрөшүп, шыбырашып, эл арасына таратып жүрүшсө, албетте уят болор. Эртеси жана анын эртеси дагы Байжигит Таттуу менен Адиланы таң эрте Бишкекке алып барып, кайра сыноо аяктаган соң кечинде үйлөрүнө алып келип жүрдү. Ал баягы күндөгү жолугушуудан соң мектепке келе калып, небересинин комузду кандай үйрөнүп жатканына көз салып, Адила менен жакындашып да келаткансыйт. Азырынча оюн ачык айтпаса да, эгер Таттуу республикалык олимпиадада жеңишке жетип келсе, ал үчүн Адилага демөөрчүлүк кылайын деген оюн айтып калат. Аны албетте алдыңкы 2 күндөгү ийгилиги көрсөтөт. Биринчи күндөгү сынактан Таттуу эң жогорку балды алып, алдыга озуп чыкты. Эртеңкиге зор үмүт менен үйгө келишти. Эртеси да зор үмүт менен Бишкекке барышып, анда дагы эң жогорку бал менен озуп чыкты. Эми эртеси олимпиаданын жабылыш аземи болмокчу. Ага мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Рахат кошулуп, филармониянын чоң залында билим берүү министринин өз колунан окуучусу Таттуу да, мугалими Адила дагы диплом, ардак грамоталар менен кошо чоң белектерди алышып, кубаныч менен кайтып келатышты. Белектердин ичинде азыр айрымдар гана көрбөсө, колуна алып колдоно элек ноутбук менен уюлдук телефондор да бар экен. О, мына, белек болбосоң кое кал. Олимпиаданын жабылыш салтанаты аяктап, баары кенен фойеге чыгышкан. Ошол маалда Адилага артынан жете келип, бир кара тору, узун бойлуу жигит торой басып учурашып калды.
Саламатсызбы? Кечиресиз, сиздер кайсы райондон келдиңиздер? Деп сурап калды тиги бейтааныш жигит. Бул кыз сиздин окуучуңуз го, Ооба, бул менин окуучум, 10-класс. Ал Медин районунан келдик. Окуучуңуз мыкты экен деп айтышты биздин балдарыбыз. Өзү да чырайлуу кыз экен го. Чырайлуу кыздар акылдуу, билимдүү болушат. Менин окуучум физика боюнча гран-прини жеңип алды. Мына бул жигит, аты Жолдубай, деп көзүнөн жылдызы жанган буудай жүздүү сулуу жигитти көрсөтүп тааныштырды. Окуучумдун жолу болуп дүйнөлүк олимпиадага даярдоочу олимпиадалык резервге чакырылды. Кут болсун. А өзүңөр кайдан келдиңер? Биз Жалал Абад шаарынан келдик. Ошентти да тиги жигит балдардын ийгилигин куттуктап, өзүбүз дагы таанышып бир жерден чайлашалы. Силер болсо борборго жакынсыңар. Биз айда жылда бирге элебиз. Жүрүңүздөр, деп кыя кетирбей чакырып калды. Чакырууга жок дей албай, канча киши болсо баары чогулуп, Ала Тоо кинотеатрынын жанындагы Соңкөл кафесине келишти. Жалал Абадтык мугалим жигит областтык топту жетектеп келиптир. Өзү облустук билим берүү бөлүмүндө башчынын орун басары экен. Атын Акылбек деп тааныштырып, чакан отурушту өзү тейлеп калды. Адила менен келген Рахат, бай жигит жана Таттуу баары анын эрки менен болуп, табыштаган тамактан жешип, баары ачык көңүл жайдары отурушту. Акылбек менен жүргөн 5 окуучу жана да Таттуу өздөрүнчө үстөлдө отурушуп, таанышып, телефондорун иштетишип, номерлерин алмашып, сүрөткө түшүшүп, өзлөрүнчө жыргап жатышты. Айрыкча Таттуу менен Жолдубай жакын отурушуп, бири-бирине жарашып, жанаша сүрөткө түшүшүп, өтө ынак болушуп, көптөн бирки тааныштай бүгүнкү кубанычтарын тең бөлүшүп жатышты. Баарынан да бай жигиттин маанайы жарык. Булар эми эле өзү жеңип чыккандай, сөзү түгөнбөй, өзү шараптан ичпесе да Адиланын ийгилигин мактап, окуучуларга ийгилик тилеп тост көтөрдү. Ал тургай жолдо келатканда да арткы орундукта отурган Адиланын көзүнө көздөрү кээде чагылыша калып, жаш болсо да мыкты мугалим экендигин көргөздү. Мен мындан ары Адиланын генералдык дем өрчүсү болгум келип калды, деди чын дилинен. Жакшы болмок, деди ооз учунан Рахат. Ушунча жүрүп мага жасабаган демөөрчүлүгүңдү жаңып келе калган Адилага жасаган келгенин карасаң, деп сурагысы келип, шоктонуп да турду. Адила ан сайын ойлуу, чарчаганы эми билинип, арткы орундукта Таттуу экөө бири-бирине сүйөнүп, экөө эне баладай жоорулушуп, эрип келаткансыды. Албетте бул ийгилик Таттуунун ийгилиги. Бирок Таттуу күлүк болсо, күлүктүн таптаган саяпкери Адила. Эгер ал шумкар болсо, шумкарды таптаган мүнүшкөрү Адила. Экөөнүн тең кубанычы бир. Ал республикалык жеңиш. Ошон үчүн ал толкундануу менен көңүлдөгү күндөлүктүн жаңы бетин ачып, минтип жазып келатты. Жазуучу жакшы окурманын издеп жашайт. Мүнүшкөр жакшы кушту издеп жашайт. Саяпкер жакшы күлүктү издеп жашайт. Ал эми мугалим жакшы окуучуну издеп жашайт.